Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Назар News телеканалында эл назары программасы башталды. Биз мына ушул мүнөттөрдө, ушул убакыттарда элдин назарында жүргөн, эл үчүн кызмат кылып жүргөн, чыгармачылыктын чыйыр жолунда чыныгы из салам деп талпынып келаткан таланттуу инсандарды студиябызга чакырып, алардын өнөрү, таланты тууралуу азын-олак кеп куруп, алардын чыгармачылык бейнесине сүңгүп кирүүгө кызыктар болуп келебиз. Бүгүнкү студиябыздагы коноктору бар, буюрса 1 саат аралыгында биз менен чогуу жалпыңыздарды чакыралы. Кызыктын баары алдыда. 3 кылтей комуздун коштосунда керемет ырларды сиздер үчүн тартуулайбыз деп ишендирип өтөлү. Бүгүнкү меймандарыбызды тааныштырайын. Анда маданияттын мыкты кызматкери, баарыбыз билген кыргыз элинин кымбат кызы, эрке кызы, шайыр жеңеси, Сарберден теле долбоорунун алып баруучусу, жана ошондой эле Арашан элдик фольклордук ансамблинин солисти Анара Шайымкулова бүгүн бизде мейманда. Жана ошондой эле Анара эжебиздин шакирти десек дагы жаңылышпайбыз. Калыймолду Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын элдик ырдоо бөлүмүнүн 5-курсунун студенти, улуу устат Улук Мырза Полотовдун окуучусу десек дагы туура болот. Таалайбек Эркебаев бүгүнкү мейманыбыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кош келипсиздер. Кош убак болсун. Кубанычтабыз. Сиздердин куттуу студияга бүгүн конок болуп отурганыбызга, ушул күнгө, ушул насипке Кудайга шүгүр деп айтабыз. Бүгүнкү эфирде эң бир омоктуу ойлор менен, жан эриткен ырлар менен бир элге жагымдуу боло турган болуп өткөрүп берели деп ниеттенип турабыз. Кубанычтабыз студиябызга келгениңиздерге. Таалайбек, кош келипсиз. Рахмат, кушубак болуңуздар. Мен да кубанып турам. Анар эжемди ээрчип, сиздердин куттуу студияга келип, мындай конок болгонума кубанычтамын. Негизи эле ушундай сиздерге рахмат, ушинтип эл алдына бизди чыгарып көрсөтүп турган. Эң сонун. Өнөр бул талант, чыгармачылык бул өтө бир убакытты, изденүүнү, жаратмандыкты, жаңычылдыкты күн сайын, мүнөт сайын, керек болсо секунд сайын талап кылган улуу кесип, түйшүктүү кесип, аны менен катар сыймыктуу кесиптердин бири. Азыр дагы Анар эжебиз экөөңүздөр дагы бир элдин кызматынан аркалап келе жатасыздар дегендей студиябызга. Деги эле чыгармачылыкта азыркы учурда бир жакшы жаңылыктарды жаратуунун үстүндөсүздөр. Анар эжебиз дагы байгалы устат менен шакирттин ортосундагы мамилени бекемдетип, сизге окшогон дагы шакирттери бар санап отурсак, тарбиялоонун үстүндөсүз. Чыгармачылыкта шакирт тарбиялоо. Чыгармачылыкта негизинен устат боло аламбы, кандайдыр деңгээлде билбейм, бирок улукман мен жол көрсөтүүчү, өнөр жолуна талпынган, өнөр жолуна жол таппай аткан жаш чыныгы таланттарды колдоо иретинде мен, сиздер кабардарсыздар, өткөн 19-жылда мен Суран Айжанат деген түгөйлөр менен 1 жылдык мындай долбоор менен иштедим. Мындай айтканда продюсерликти да кылдым, менеджер да болдум, эже да болдум. Кээ бир күндөрү мен аларга энесиндей кам көрдүм десем болот. Устат болгондо кандай болот эле? Устат деп мен чыныгы Улук Мырзага айткым келет. Азыр Анар эженин шакирти Таалайбек десең мен кичине ыңгайсыздана түштүм. Анткени улуу устат Улук Мырза атабыздын чыныгы шакирттери мына мен баш болуп ушул студиядан алыстабай айтканда Таалайбек мен болгону баягы жол көрсөтүүчүмүн да. Анткени мага дагы кайсы бир күндөрү мен жол таппай аткан учурда мага дагы жакшы адамдар жол көрсөткөн. Ошол нерсени мен өзүм менен алып баягы ичи тардык кылып жүрө бербей, билгенимди айтып, ушундай жаштарга жол көрсөтөйүн деген эле ниеттирээк. Анан өзүңүздө чыгармачылык деп калдың. Чыгармачылыкта мен өткөн жылы өзүмө көп көңүл бурган жокмун. Анткени биз ошол долбоорду концерт берүү менен аяктадык. Суран менен Айжанаттыкын ал оңой жумуш эмес экен. Чынында мен өзүмдү да караган жокмун. Кээде үйүмдө балдарым дагы караганга убакыт болбой калат да. Демек, бул жылы мен ушу январь айында жатып алып ойлондум, мага кыйыныраак болуп калат экен. Продюсер болгон аял киши кыйыныраак экен, өнөр адамы дагы. Анткени өзү калып калат экен, өзү экинчи планда, өзүнө көңүл бура албай калат экен. Ошондуктан жок, өзүмө эле көңүл бурайын деп ойлодум да. Ал бир чарчагандыктан ойлоп турмун, көрсө канча бир күндөн кийин
кайра мага ушундай ой келди, жок, мен бирөөнү түртүп, бирөөнү жумшак камчылап атып, өзүм кошо ордуман турат экенмин да. Анан да Кудай Тааладан дагы мага бирөөгө жакшылык кылуу вазипасы берилсе керек. Мен ушундай өзүмө ушундай жыйынтык чыгардым. Мен бирөөгө жардам берсем, менин жолум ачылат. Мисалы үчүн Таалайбекти деле баягы биздики Суран менен Айжанаттыкы деле кыргызча эле мындай эме болчу, иштештик да, же биз бир договор түзүп, келишим түзүп, бир кагаз жүзүндө биз эчтеке жасаган жокпуз. Биз накта эле кыргызча эле бири-бирибизди колдодук. Анан ойлонуп отуруп, мен Таалайбек чыныгы талант. Таалайбекке көз кырым салып, анда-санда колуман келген күнү жардам берип жүрөм, бирок ушул жылдан баштап Таалайбекке көбүрөөк көңүл бургум келип атат. Анткени чыныгы таланттар өтө карапайым болушат. Алар өздөрүн эч качан мен деп төшүн кагып көрсөтпөйт. Ошондуктан мен ошону баалап көрүп туруп анан Таалайбек менен иштейин деп ойлоп атам. Таалайбек кандай ойлоп атат билбейм, бирок биз эми акырындан, эми өтө эле мен бир жылда мындай нерсе жасайбыз дегенден азырынча ал нерсени айтпай туралы, бирок акырындап кыбыраган кырашат деген кеп бар го. Мен ойлойм, Таалайбекти бир аз эле аракет кылсак, Таалайбек эл өзү сурап, өзү уга турган жигит да. Эң сонун. Бая кыргызда айтат эмеспи, булак көрсөң көзүн ач депчи. Анан Анар эжебиз да бай көсөмдүк менен, көрөгөчтүк менен аздыр көптүр мына ушул шакирттер менен иштешип калган инсан катары Таалайбектин дагы баягы таланты бар экен, чыныгы табиятынан берилген бир өнөрү бар экен байкаса керек. Таалайбек быйыл буюрса 5-чи курста окуп жатасыз, жыйынтыктоочу курс. Анан өзгөчө азыркы замандын талабы, продюсерсиз, бир колдоо көрсөткөн адамсыз баягы чоң дүбүрткө аралашып кетүү кичине кыйыныраак да. Анан ушул жерден Анар эжебиз бир марттыгын көргөзүп, жакшы дем күч берип, кубат берип, чык, сенде талант бар, өнөр бар, ырда деп жатканда баягы эл дем берип турса манас болуш кеп бекен дегендей буюрса мыкты ийгиликтерди күтөбүз. Окуу жаатында кандай жаңылыктар болот? Азыркы учурда баягы жыйынтыктоочу, бүтүрүүчү курстар өзгөчө бир экзамендерге даярданып турган учуруңуздар болуш керек. Ооба, негизи окуу жаатында буюрса бардыгы жакшы келатат. Мына саналуу гана айлар калды, окуумду аяктап, мындай консерваторияны бүтүрүп аяктап деген. Негизи башында мен консерваторияга келе электе аябай мындай бир олуттуу эме сезилчү да магачы окуу жай. Андан бери келдик, көрдүк, буюрса мына окуп аяктап атабыз буюрса. Буюрса ийгиликтер жакшы эле болду. Билимди алып да. Дагы жете турган ийгиликтер алды да буюрса. Дагы жете турган ийгиликтер алды да. Эң биринчи мен айтат элем, баягы музыкалык билимге убагында жетпей калган киши катары, суусаган киши катары айтам да, сенде ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк бар, сен каалаган окуу жайыңа тапшырдың, анан ошол ар бир эле студент дал келе бербеген Улук Мырзакаевдин окуучусу болгон, бул өзүнчө бир тарых деп. Өткөн жылы да агай менен бир сонун чыгарма жаздырып, бир жакшы съемкаларда, жаңы жылдык концерттерде ырдашкан. Мен мындай караганда Таалайбекке суктанам, чын айтканда. Устатыңыз, эжекеңиз, сапарлашыңыз, замандашыңыз суктанып аткандан кийин сиздин үнүңүздү угууга куштарбыз. Азыр болсо баягы кыргызда кыздын аты улук, кыргызда кыздын чачы улук дейт эмеспи? Анар эжебиздин бир ырын угалы. Андан кийин Таалайбектин өнөрүн биргеликте көрөлү көрөрмандар менен анда. Кайсыларды аткарып бересиз? Анда эмесе, мен жалпы көрөрмандарга Гүлмира Айдосова эжебиздин "Сени сагынганда" деген ырды Баракелде. Canga göz nurumdu çaçıp jolga gönül aldın kanın kanına seni sagınga
жазда жашыл жайда, мейли кышта калың карда, олтурганга көнүп алдым, оттой күйүп жагылганда, сени сагынганда. Ойлор басып багынғанда, оттой күйүп жагылганда, караганың елестетип, карегиме чагылганда, сени сагынганда. Ай бале. Караганың елестетип, карегиме чагылганда, сени сагынганда, сени сагынганда. Эми Талайбек, кезек сизде. Колго комузду алыңыз. Дароо сиздин үнүңүз тугалы, анан маекти аргуланталы. Жакшы болот. Жанатам сиздер айтып өткөндөй, Анаржем айтып өткөндөй, Улук Мырзагайдын колунда билим алып жатабыз. Эми өзүмдүн ушу улуу устатым Улук Мырзагайдын ырларынан ырдап берейин деп ойлонуп отурам азыр. Агайдын жакшы чыгармасы бар, Айылым деген. Агай айтты эле бирде сабак өтүп отуруп, ырдап, анан кайра сүйлөшүп отуруп калып, айылымды ырдап мен. Анан айткан ушул элдер ата-энесине, көз өткөн ата-энесине баягы эстелик тургузуп, мындай кылышат экен. Анан мен ушул ата-энеме ушу үнүм менен төөлүктө өлбөс өчпөс эстелик тургузайын деп, ушул ырды жаздым эле деп агай бир айтып берген да, сабак учурунда. Анан мен ошолорду аткарып берейин, агайдай аткара албасам да аракет кылып, ошолорду аткарып берейин. Ayazında, aptabında, alı turgay toprakçan batkağında, yerimdü bir başkaça çıluluk var oy. Ben balikim düşünbögüm yaş çağımda, balikim düşünbögüm yaş çağımda. Atama apam okşoş ayılımsın, alamda bul dünöde dayınımsın. Alыстап тағдыр менің алып жүрсің ай, ақыры бір қайрылар байырымсың, ақыры бір қайрылар байырымсың. Ак жамгырың тамчысымын, ата-энемден арткан өмүр жарытысымын. Арызбасам жок дегенде босогоң ай, ата кемилип кеткен
камчысымын ата кем илип кеткен камчысымын арызбасам жок дегенде босогоңоң ай ата кем илип кеткен камчысымын ата кем илип кеткен камчысымын ата кем илип кеткен камчысымын. Баракелде. Атама апам окшош айылымсың. Бактыбек Мамытовдун сөзүнө жазылган Улукмырза Болотовдун керемет чыгармасы Талайбек Эркебаевдин аткаруусунда уктуңуздар. Дегеле ааламга жол айылдан башталат дейт. Нечендеген генийлер, нечендеген залкарлардын байгыл чыгармачылыгы болобу, бийиктиги болобу, мына ушул өзүнүн киндик каны тамган айылдан башталган. Ал эми сиздер дагы ушуларды угуп жатып дагы өзүңүздөрдүн балалыгыңыздарды, баягы күндөрүңүздөрдү, айылыңыздарды эстедиңиздер болуш керек. Айылга бир саякат жасабайлыбы Анар эже? Сөзсүз айылдай болобу. Киндик каныбыз тамган жер. Биздин эң биринчи, мисалы үчүн кандай десем, ошо ырчылык өнөргө талпынгандагы, канат каккандагы эң биринчи кол чапкан, сүрөгөн ошол айылдаштарың, ошол кошуна колоңуң, ошол чогуу ойногон курбу курдаштарың да. Чындап ошол өнөрдүн башкы башаты ошол бизде айылдан башталат деп айтам. Анткени мындай айтат го, тунук булактын көзүнөн суу ичкен, таза абада чоңойгон, баягы кооз табиятта жашаган деген бирок чындап эле таасир этет, чындап эле таасирдүү. Ошондой бир керемет алма жаңгактуу, мөлтүр булактуу жердин уул кыздарыбыз Талайбек экөөбүз теңчи. Демек, мен кийинки убактарда айылым жөнүндө көбүрөөк эстеп калам. Эстей баштадым. Анткени мурунда эми таптакыр унутта калтырдым деп айтпайм. Анткени улам курагың өйдөлөгөн сайын ошол балалык ойноп өскөн жер бардыгы көз алдыңа тартыла берет экен. Мен ушул күнгө чейин, мисалы үчүн, бүлдүркөн терип жеген сай боюндагы баягы бутубуздун, колубуздун баарын тилдирип, ушулардын бардыгы азырга чейин түшүмө кирет, аябай жүрөктө калган. Туулган жер. Туулган жер жөнүндө өзүнчө 5 сааттык, 1 күндүк программа болсо да көп нерсе сөйлөп кош керек. Балалык балапан кезиңиз кайсыл айылда өттү ошо? Созак районунун Жалал Абад областына караштуу Карамарт деген айылда чоңойдум. Кыз көл айыл өкмөтүнө карайт. Чында керемет жер. Айылга барып турасызбы? Барып турам. 1 жылда 1 жылда 2 жолу барып турам. Анан Кыргызда баягы Той Топур деген учурда көбүрөөк барып турам. Айылда атам бар дегендей. Айылда апамды көргөн адамдар бар дегендей. Карамартым деп өзгөчө. Мен Карамартыма эч жер жетпейт. Эми сен өзүңкү мактан. Талайбек. Негизи чынында эле туулган жердин тупурагы алтын деп коет го. Ошон үчүн айылдан алыстап кеткенден кийин баркын билесиң, баркын билеп, эстеп, сагынып, ошол жаш кезде ойноп, чоңоюп жүргөзгөн жериң баары бир бул жүрөктө сакталып өмүр бою кала берет экен дагы, ар качан өзүнө тартып сагындыра берет экен да. Эжем аябай туура айтып кетти, айыл жөнүндө кеп кылсак аябай көп убакытты камтуучу экен. Менде мындай каалоо болуп атат да. Бул каалоо келген эмес, мага ушул жылы келди. Мен кадимкидей Карамарт өзү бир узун эле көчө да. Бир эле көчө, ошол баш аягынан барып алып, ошол жолдо мен жөө басып, ар бир ойногон жерлеримди көрүп, ошол мен тааныган айылдаштарым, аталар, апалар менен кобурашып, отуруп, сүйлөшүп, ушундай бир күндү эңсеп атам да. Кудай буйруса, ушул жаз айларында ошондой бир жүрүш жасап келсемби деп ойлонуп атам. Анткени алардын берген деми, алардын берген батасы, алардын бизге берген ишеними, жоопкерчилиги
башкача болот экен төркүндүнчө. Ошон үчүн мен быйыл өзгөчө бир толкунданып жүрөм айылым жөнүндө. Баргым келип, сүйлөшкүм келип, окуган мектептериме, отурган парталарымды көргүм келип аткан бир башкача толкундоо болуп атат. Сөзсүз түрдө айылга барып келиңиз, айылды сагынганыңыз көзүңүздөн көрүнүп турат. Балалыгым бай кыялдуу кездерим, калыптырго кумга баскан издерим, жар боюнда тоо жаңыртып ойногон, ойнок бала ошол күндү эстедим дейт. Балалыгын сагынбаган адам болбойт болуш керек. Бала кезде баарыбыз ылдамыраак чоңойгонго талпынат экенбиз. Эртерээк чоңойсом экен, эртерээк окууну бүтсөм экен, эртерээк шаарга барсам экен, билимдүү болсом экен, илимдүү болсом экен деп ашыгабыз. Ал эми мына ошол даражага жеткенде балалык деңсейбиз, бирок аттың ата канат кайра ал күнгө бара албайт экенбиз да. Биздин эжекелерибиз студент чагында бир кооз көйнөктөрдү кийип барса, бизге башкача болот эле. Биз качан ушинтип окуйбуз, качан деген суроо менен кайра сен айткандай биз азыр арт жакка кайрыла баштадык да. Ошо ар нерсесинин мезгили менен Өз учуру болот экен, өз учуру болот. Эми шаарга келдиңиз, ушул чыгармачылык жолду баягы балалыгыңыздан, ата бабаңыздан өткөн көрөнгөнү өнүктүрүп, уюткуну улантып дегендей ушул өнөрдү тандап ырдап келе жаттыңыз. Аны менен катар алып баруучулук кесиби дагы аркылоого дилгирленип, мына кыргыз үчүн өзгөчө бир чоң долбоорлордун бири болгон Сармерден теле долбооруна шайыр жеңи болдуңуз. Ошол жерден баягы өзүңүздүн күйөрмандарыңызды дагы да болсо таптыңыз дегендей, бул жакта ишмердүүлүк кандай болуп атат? азыр ушул эфирге келгенинче бир жакшы чөйрө менен отуруу насип этип калды. Анан ошондо бир аксакал атабыз айтат, эр жүрөк экенсиң деп атат да. Эми ушундай жагдайда сен кайра келип, өз калооң менен келип, ошол шайыр жеңеликти аркалап атасың дейт. Бул буйрук деп айтат элем, бул буйрук. Ушул менин бешенеме жолумда буйрулган бир жол болгон, мен мына ошол жолду мен басып өтүп атам депчи. Узагына сүйүнсүн, жакшылыгы көп болсун деп айтат элем. Анан Сармерден мага эмне берди деген суроону өзүм да берем. Анан мага көрүүчүлөр сиздердей болгон алып баруучулар беришет. Сармерден мага жоопкерчиликти берди. Биринчиден, мурда жөнөкөй эле Анара Шаймукулова деген ырчы болсом, кийин мен ошол баскан турганда дагы, сүйлөгөндө дагы, кийингенде дагы мен көбүрөөк өзүмдү тескегенге татыктуу болгонго, бир сөз менен айтканда, үйрөндүм. Чынында чоң жоопкерчилик мойнунда. Мен 100% укмуш алып кете алдым деп айта албайм. Мен дареметим канчалык болсо, акыл деңгээлим, тилимдин деңгээли канча болсо ошончо алып атам. Кудай буйруганча иштеп атам. Долбоор иштеп атат. Долбоордун күйөрмандары күндөн күнгө көбөйүп атат. Ал бир айырмалап айтып берейинби? Негизи кыргыз шоу дүйнөсүндө эстрадалык багыттагы ырчыларга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар да. Ал эми салттуу ырларды жандуу үн менен ырдаган ырчылардын бирден бир эң чоң мүмкүнчүлүгү ушул Сармерден долбоору деп айткым келет. Анткени ошо чыныгы таланты барлар келип төгүлүп, чачылып, жаңылмачындагы макалында айтып, оюнунда ойноп, ырында ырдап, бир башкача жайкалып, өзүнчө бир энергия алып кетишет. Бул салттуу ырларды аткаруучулар үчүн, кыргыздын чыныгы таланттары үчүн бир эң сонун долбоор деп мен сыймыктануу менен айтып келем. Эми ушул Кыргызстанда бир шайыр жеңе деген жалгыз эле статус бар экен. Кудайым ошо эл тилегендей, энелер, аталар тилегендей мен ошону татыктуу узак жылдарга аткаргым келет. Айтканыңыз келсинип, ушул улуу тилек кабыл болсун. Элдин назарында жүрөсүз, жараткан өзү колдосун дегендей, жамандын көзүнөн сактасын. Анан баягы дагы бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат. Сармерден теле долбоору баягы эфирдин сыртында көрүүчүлөргө монтаждалып берилет, башкача көрүлөт. Ал эми эфир тартылып аткан учурда көптөгөн бир кызыктуу учурлар болот. Ал жерде жети дубаныбыздын таланттары келип атат, элеттен келет, айылдан келет дегендей. Анан талант агабыз экөөңүздөр, эки бала экөөңүздөр баягы бир тамаша куруп, ырмайрам куруп, күй шаң куруп турган учурлар болот. Бир кызыктуу көз ирмемдер, эстен кетпеген бир күлкүлүү учурлар аябай көп болот негизинечи. Анан бир экөөнү эстеп көрүңүзчү. Көрөрмандарга да. Чыныгы таланттарды көрөсүң арасынанчы. Чындап өзүң күйөрман боло алган деп демеле таңдайың такылдап, ырдап бүткөнчө ушинтип көзүң албай тиктеп отурган таланттарды көргөндө аябай кубанасың. Анан эстен кеткис. Биз таланты көбүбүз көбүнчө
эми программа жалпысынан түшүнүктүү, бирок ошонун арасында кичине учурунда өзгөрүүлөр болуп кетет. Ошондо биз жаңсап сүйлөшөбүз. Буга чейин деле ошондой кыймыл аракеттер менен сүйлөшүш экен. Кызыктуулары кандай? Экөөңүздөр канча убакыт даярданасыздар эфирге чейин? Эфирге чейин биз бир жума бирибиз менен баягы азыр жакшы бир мүмкүнчүлүк бар да, WhatsApp деген. Аркы беркенде программа менен таанышып, катышуучулар менен барып көрүшүп, аларды тактап, ошентип иштешебиз. Мен бир жигиттер жагын айтпай эле коеюн, баягы кыздар жагы, биз кыздар аябай биринчи орунда отурганды аябай жакшы көрүшөт. Мен оң жак сол жагымда отурганды көбүнчө каалашат. Көбүнчө экрандан чыгабыз деп ойлошот да. Ошондой түшүнүк да, эми ал деле жакшы түшүнүк. Анан көбүнчө баягы 3, 4, 5 саатка чейин узап кеткенде сабырыбыз төгөнүп баштайт да. Мен мисалы үчүн ырдап коюп отурган жыргалда, анан ошо чыдабай 2 сааттан өтүп кеткен кыздар анан артыман комуз менен сайгылап башташат. Алар анара шайыр жеңе дегенде мен ар бир эле угулган үнгө артымды карай бергенге туура болбойт. Ошондуктан алар такыр тажагандан мен акырын комуз менен сайгылап башташат. Анан айтам, мен Сармерденден барган сайын тиги комуздан токмокчу үйгө барам депчи. Анан өтө деле мындай бир эсте каларлык окуя боло эле экен. Мага көбүнчө тура калып бирдемелерди ойноп ийген жагат. Ушундай нерселер. Кырдаалга жараша. Ооба, кырдаалга жараша. Ошол. Эң сонун. Буюрса ийгиликтер жаратып бериңиздер. Жаңы жылда мына ушул 2020 дагы буюрса Сармерден алкагында көптөгөн таланттарды элдин алдына алып чыгасыздар. Кудай буйруса. Андан тышкарыдагы мына Талайбекке окшогон, Суран агабызга окшогон көптөгөн таланттарды алып чыга бериңиз. Эми дагы бир ырдан угат окшойбуз экөөңүздөрдөн. Андан соң эфирибиздин алкагында катайын тапшырмаларды камдап койгонбуз. Сыр болуп турсун. Оюн ойнойлу. Бир кызыктуу кылып. Азыр тууган жер жөнүндө кеп кылдык. Ошондон улам ырдагым келип атат. Шекербек Адыловдун сөзүнө жазылган Айбек Карымовдун Тууган жер деген чыгармасын ырдап берейин. Тууган жер аппак аткан тагыңда булбул сайрап гүл жайнаган шагыңда көдөн кирде көкүрөгүм зилдесе сенден гана азарамын жаңырам сенден гана азарамын жаңырам. О тууган жер куса болом сагынам кубаталам бир өзүңдү табыңам көдөн кирдеп көкүрөгүм зилдесе сенден гана азарамын жаңырам сенден гана азарамын жаңырам. О тууган жер суңду ичкен балаңмын сагынганда сага жетип барамын эстеп коюгун аман жүрөк бекендеп кээде менин угулбаса кабарым топурагың журуп жолдо ойногом буйруса кен кайра кайтып барарым
қайтып барарым, қайра қайтып барарым. Анара Шайымкулова керемет чыгарма болду. Эми мына ушул 3 кыл тейик комузубуздун коштоосуна Талайбектен да бирер угалы. Мейлин да. Кайсыларды аткарасыз? Комуздан башка дагы аспапты ойносоңуз керек, Комуздан башка аспапта аккордеондо бир-аз ойнойм. Жакшы эмес. Негизги комузда негизгиси. Негизги адистик эмес, эң сонун. Жеңишбек Шамшиевдин ырларынан ырдагым келип турат. Жакшы. Жеңишбек Шамшиевдин кандай гана сонун чыгармалары бар. Жеңишбек Шамшиевдин өчүрбөчү сүйүү жалынын деген. Сүйүү махаббат сезимине бир сүңгүп турбайсызбы? Келиңиз. Terezеңден тиктеп жарыкты, тигүлүдөн көзүм карыкты. Үмүтүмдү тартып калчудай, күдөрүгүч жаным камыкты. Güdörügüç canım kamıktı. Cesübü bizdin arbağan, ce ümitü menin aldağan. Men ayıp kakılgan giripter, gişen dedi çıgan albağan. Gişen dedi, gişen dedi, gişen dedi çıgan albağan. Şankar today kılıp çulğan, oylor basıp biri turbağan. Ubalımdan menin korkposton, uyku suyum sensin urdağan. Uyku suyum, uyku suyum, uyku suyum sensin urdağan. Erkin uqta böçtü jarıqım, emge getip balkim arıdım. Ömür boyu cansın jarqırap, öçürüp öçü süyü jalının. Öçürüp öçü, öçürüp öçü, öçürüp öçü süyü jalının. Öçürüp öçü süyü jalının. Баракелде, баракелде. Талайбек мырза, Анара эжебиз болду эми эме кылалы. Ушул баягыл демди ачып алдык окшойт, үндү ачып алдык окшойт. Ушуну улантып эле мен сиздерге бир тапшырма дайындап койгом, сыр кылып айтпай аткам.
эл назарына келген ар бир ырчыны биз баягы репертуарын текшерүү менен катар тапкычтыгын, шамдагайлыгын, күчтүүлүгүн, репертуарга байлыгын байкап келебиз. Анар эжебиздин репертуары аябай эле көп, аны билип жүрөм. Таалайбек 5 жылдан бери канча ыр жаттады экен, азыр текшереличи биргеликте. Оюнубуздун тапшырмасы мындай. Анар эжебиз бир ырды ырдап берет. Бир куплет болобу, кайрылмасы менен болобу. Ырдын бүткөн тамгасы кайсыл тамгадан бүтсө, дароо сиз токтобой улап кетишиңиз керек. Эч кандай чектөө жок. Ал орусча болуш керекпи, кыргызча болуш керекпи? Эң башкысы сиздин тапкычтыгыңызга көз карап. Кытайча болсо да чыгып, ошол кырдаалдан чыгышыңыз керек. Демек, сиздерге бир убакыт беребиз. Ошол убакытка чейин токтобой ырдашыңыздар керек. Түшүнүктүү болсо баштайлыбы анда? Көрөрмандар даярбыз. Анда баштадык. Келиңиз Анар эже. Өзүңдү көп ичинен издеп жүрөм, өзүңө көңүлүмдү түздөп жүрөм. Түшүмдө аккарыбай сен деп сүйлөп, өңүмдө ай жолукканда сиз деп жүрөm. Meyli süy meyli şıldır Ay barakелді. Kılsan dağı Жактырбай терс бурулуп кетсең дагы. Ушунча эле Ай, ошондо. Келип токтотуп койду. Бир сапта. Аягына чыгарсам болмок да. Билбей калмадым. Мен жок да менде. Табыңыз кыгыдан. Кичине эме берип койчу багы. Ыймандан дилим тазара, ырлардан жүрөк жашарат. Ыр менен ой жашап түбөлүк эй бале. Ырдалыбай бүтпөйт махаббат. Ырдалыбай бүтпөйт махаббат. Кеттик Таалайбек. Таң жоласы буруч ачканда, тал теректер бүр ачканда, кыргырлардан кол булгалап, кызгалдактар гүл ачканда, алга сүрөлүп үмүт кана, ал олонуп күйүп жанам. Бар жогуна кайыл болуп, барам сага, жетем сага. Анар эже. Ай нуру бизге төгүлдүң ай, алтыным ай ашып көңүлдүң ай, ардактаба жүрүп өтөлү, алдыда да турган өмүрдү, ардактаба жүрүп өтөлүң, ей, алдыда да турган өмүрдү. Үйүң барбы айтчы? Үйдөн баштадык. Үйдөн кыйын болуп калды. Үйдөн уудан баштап кеттиңиз анда. Уйкаштык болот. Үнүңдү уксам жыргага. Ой, баракелде. Мындан бүтүрүп кой. Анда мен деле сендей нарындан жазган саламга. Сен деле бир сабырдабадың. Токоюн бойлоп, Токоюң бойлоп баратсаң, суктантып көздү караткан. Алыстан келген адамдар ей, кеткисиңа келбейт тай таластан. Неге минтип, неге минтип, неге минтип, неге минтип жүрөмүн ай, неге минтип, неге минтип, неге минтип жүрөмүн. Өзүң баштадың бир сааттан. Nay nay narana nay деп койсуң. Уйга келдиң, наранай менен утулуп кетти да. Ийби дагы. И менен урлап кеттиңиз, ийден башталсын.
из калтыр бул дүйнөгө. Из калтыр бул дүйнөгө, калганын сөзүм билбейм. Мөлтүрөп бүлдүргөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, кубарып кусалыктан ак жүзүбүз көп күндөр арабыздан. Баракелде. О көп күндөр арабыздан өткөн кезде барам сага. Ай чыкты карачы. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Ай баракелде. Кайыр кош жаным мен кетти. Ар жерден. Баракелде. Болчоолор болсун. Анара Шайымкулова, Талайбек Эркебаев бүгүнкү Эл назары программасында конокто. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сизде суроо болсо же бир ой пикир кабыл тилек болсо комментарий аркылуу билдирүү жазып коюуну унутпаңыз. Биз маегибизди алдыңардай уланталы. Азаматсыздар, тапкычтыгыңыздар, билгичтиңиздер, шамдак айлыгыңыздар, анан тамаша көйлөгүңүздөр билинди. Анара эжебиз ырдоо менен алып баруучулуктан тышкары дагы акындык өнөргө, алып баруучу акындык өнөр менен анча мынча эки саптуу карап ыр жазып жүргөнүңүздү да билебиз, кагаз бетин булгап жүргөнүңүздү билебиз. Ырларыңыздан уксак кандай болот? Өзүңүздүн автордук ырларым мен жатка ушул жагынан аксайм да, жатка билбейм. Ошол жанатан бери мактап аткан кара мартымдан эсимде канча бар болсо ошону окуп берейин. Барганымда сагынып жазар жарпым, бага сыйбас жүрөктө сенин баркың, төрөлгөндөн төрүңдө эркелегем, төркүнүмсүң, үйүмсүң, кара мартым. Шыбырачу, шамалың, чорка талпын, шыктандырдың алыска айыл калкым, шыдыр басып кетүүгө улуу жолго. Мен муну айта албай калдым. Сени барктайм, кара мартым менен түрдө туруңуз. Мен ар дайым эле баягы өзүмө жазып жаныма салып алчумун да, анан сурап калса деп жаным менде көбүнчө окуп бер деп сурабайт да. Анан баягы жазып алган деле калып калат, баягы ырдап жүрүп, сүйлөп жүрүп көнүп калып, мындан кийин мен ала кетип жүрөйм. Бүгүн сиздердин талантыңыздарды ар тараптан ачайын деп аракет кылдым. Баягы бир эле жагы менен карабай, биягынан карап, ар кыл талантын карап. Талайбектин талантын сурайынчы, чыгармачылык жолго аттанып, жаңадан баш багуу астанасына аттап жатасыз. Ыр жазып же обон чыгарып, улуу устаттардан бир уюткулуу нерсе жугуп жатабы? Ырыскылар. Эми ошол негизи 10 чыгарганга мен өзүм аябай кызыктармын. Бирок канчалык кызыксам дагы билбейм, балким ошол талант мага берилген эмес окшойт го. Бирок негизи 10 дагы жаза албайм экен, сөздө жаза албайт экен. Даяр ондорларды аткарат экен. Бөдөнөнү сойсо да казапчы сойсун дегендей, обончулардын оондорун аткарууга дилгирленип жатасыз, буюрса. Мындай бир жеке баамда сыпаттайт элем да. Негизи өнөр адамдарында эң биринчи өнөр болуш керек да. Кудай таалам берген ары жагында, ары жагында, көрөнгөсүндө бар өнөр болуш керек. Бул биринчи. Экинчиси, ошол кишиде кичине бир өң чырай болсо, бой келбет болсо, ал угуп этер ошол нерсени толуктайт да. Аткаруучулук, үн, өң келбет, Кудайым берген суналган бой, бул Кудайымдан берген Таалайбекке белек деп айтам да, өзүнө да айтам. Таалайбек, сага Кудайым бир ушундай бир ме деп берген, ошол нерсени баалашың керек деп айтам. Чындап эле булардын айылында менин тага журтум. Ар бир кишиси комуз черти урдаган, бир өзгөчө үндөрү таза, ушундай
Кызылгыга деген айылына менин тайкелерим окумуш таланттуу адамдар. Булар ошондон суурулуп араң бир жакка чыккан эле Таалайбек да. Таалайбектей болгон жигит кыздар, өнөрлүүлөр толтура. Демек мен багы оондон улам ушул ой келди окшойт. Демек Таалайбекке Кудайым аяган эмес. Тайке деген бир болот дейт. Сиз тайларыңыз тарткан турбайсызбы анда? Мен тамашалап айтып калам, ушул негизи эндиден 80% балага өтөт деп айтылат экен го. Мен ата жагымда деле журналисттер, адабиятчылар, сүрөтчүлөр менин алаларым өнөр жагынан, үн жагынан келгенде ушу Таалайбектерден ашканын мен ырдап жүрөм да. Ушулардан ашканын эптеп-септеп мага берип койгон мен ырдап жүрөм. Калган негизги уютко, негизги көрөнгө ушуларда. Баракелде, баракелде. Кудай кут кылсын. Таалайбек Тайке тарабынан жакшы бир мактоолорго арзыдыңыз. Эми ушул арзыган мактоону байгыл актап дегендей жакшы бир ырдап бериңиз, эми келиңиз. Сиздин кезиңиз сизге sunayынчы дагы. Булар анан аябай кууду, азыр эми баягы мен эфирлерге барсам эле бул менден тартынабы же эжемдейби, анан өзүнчө бир сүйлөшкөндө аябай шум сүйлөгөн. Эфирин сыртынан башкача, Эфирге келгенде тартынуу. Мени жүргөндө эчтеке тартынат, бирок элден уксам аябай шум сүйлөгөн эме, биздин Тайке журтубуз ошондой. Тамашага жакын, күлдүрүп сүйлөгөн, аябай алар калагын бүркөп сүйлөп атса деле, бир жакта туруп күлө бересиң да, ушундай адамдардын баласы бул. Мен кайра эле агайымдын ырларынан ырдап берейин. Селкеге деген чыгармасына Ай, баракелде. Болотов агайымдан сөзүн жазган Байдылда Сарнагоев атабыз экен. Жаркылдаба турган маңдайың, жадымдан чыкпай тардайым. Карагыма келет кайталап, карегим аталып калмайым. Ажарлуң аппак бетиңден, кылгырган мөлтүр көзүңдөн, кызыккан башка эле жан тургайда, кызганам кеделең өзүмдөн. Кыйнадыңа жаным менинең, кызыгам кымча белиңе. Курушат куйкам маябайда, кучактайм деселе кебирим. Түшүнсөң калдым берилип, күрсүлүдөй жүрөк элирип. Туды экен сени кайсенеда, турасың элден бөлүнүп. Сүйем деп сүйсөң айт жаныма, сүйбөсөң силкип какпагын. Тамакка тоюп жүрсөм да мен, махаббат жактан ачкамын. Тамакка тоюп жүрсөм да мен, махаббат жактан ачкамын. Бойдоксуз, Ачкамын деп. Ачкамын деп ыр менен айтып атасыз. Ал эми Анар эжебиз, махаббат жагынан кеп салалычы, үй бүлөңүз тууралуу, балдарыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Багы түбөлүктүү махабаттан да. Түбөлүктүү махабаттан, анткени көрөрмандарга кызыкта үй бүлө. Үй бүлөм көз тийбесин, ушак аралабасын, үйүбүздөгү ынтымак бузулбасын, мен Кудайга шүгүр деп эле айтам. Кудайга шүгүр. Ушулга чейинки суроолорго жооп бергенде, менин турмуш кургандагы, жар тапкандагы эң биринчи Кудайым мага берген жакшылыгы, менин утугум бул жолдошумду, мен чыгармачылыгымды кош колдоп, 100% эркиндик, 100% колдоо көрсөткөнү мен үчүн өтө чоң
шыбага да. Бул чоң мүмкүнчүлүк мен үчүн. Үй бүлөбүздө 3 балабыз чоңоюп атат. Кызым буйруса март айында 5ке чыгабыз. Азыр өзгөчө каалоо тилектери өркүндөп аткан учур, бийлегиси келет, ырдагысы келет, суроолорду көп берет. Ал менен өткөн жылы 19-жылдын аягында Суран менен Айжанаттын концертинде бир күнү келе калып эле эмени көрүп атам да, түз эфирди көрүп атам. Кызым кое турчу, сен унчукпай туруп турчу, мен Суран менен көрүп алайынчы десем, анан Суран экөөнүн атын айткан жокмун, келип эңкейип телефонду карады дагы. Суян Айжанат дейт да. Демек аларга көңүл бурбай калыптырмын да. Анан эртеси аларга айтып күлдүм, эртерээк концертиңерди өткөрүп, анан силерди уядан учуруп же бөлбөсөм, карачы, менин кызым да силерге ошентип ачуулана баштады деп. Демек аларга, балага көңүл буруу керек. Ошол маалда алардын ой жүгүртүүсү, суроосу аябай көп болот экен. Ошол суроосуна эринбей жооп бериш керек болот экен. Мен көбүнчө эмелерди окуй баштадым, психологиялык көрсөтүүлөрдү, эфирлерди, китептерди, тренингтерди көбүрөөк көрө баштадым. Анткени бала тарбиялоодо, үй бүлөдө, негизи эле коомдо жашоодо ал өтө чоң орду бар экен да. Ал билимдин, илимдин ошол тарабынан дагы мен эмне кыргызда барго, сен жөн отур, сен сүйлөбөй отур, эл менен кошулуп эле сүйлөбөй бересиң, жөн отурчу, сен колуңан эмне келмек эле деген ушундай бир бизде кездешип калат го. Мен ошолорго каршы мындай ойлорун угуп, мен бир кездерде ойлорун укпай, балдарым эмне жөнүндө кыялданып атат, ошол жагында билбей калган учурларым болуптур да. Анан азыр деле кеч эмес, азыр мүмкүн болушунча аларга шарт түзүп берип, комуз кружокторуна жазылып, спортко катышат балдарым. Андан сырткары тил үйрөнүүгө дагы аябай далалат кылып, өз алдынча үйрөнүп атышат. Азыр биз дагы комуз кружогунан башка ошо тил жагына дагы басым жасап атам балдарыма. Ушул бизде махабат, ушул. Баракелде. Махабат, ушул махабат өчпөсүн. Өчпөсүн. Махабатыңыздар топук, махабатыңыздар толук болсун. Махабатка ток болуңуздар ар дайым. Эми эфирибиздин да соңку мүнөттөрүндө жакындап бара жатырбыз. Махабат, сүйүү темасына, лирикага жетелеген бир жакшы чыгарма аткарып бербейсизби? Ошону менен эфирибизди дагы аяктайлы. Анда эмесе Жогорудан бери айыл жерине бардык, туулган жерди барктадык. Эми сүйүү темасын эле тартып койбойлу? ошо репертуарга келгенде жардылана түшүп турмун да. Мен ушуну байкап акыркы бир жылда, чын айтканда, эми жашырганда эмне уялып баштадым да. Жана сөзүңүздүн башында суроого кичине жооп бербей калыптырмын. Мен өзүм ырларды жаздырып атам. Бүгүн гана бир ретро ырга кайрылып, ошолорду шөкөттөп, жазып, үнүн түшүрүп, бүгүн радиолорго таркаттым, Кудай буйруса. Менде ушундай дагы бир жаңылык бар. Анда эмесе ошол өзүм ырдап жүргөн ырлардын бирөө Калыбек Тагаев атабыздын Жаро Керим сүйгөнүм деген чыгармасын ырдап жүрөм. Бүгүн да ошол чыгарманы ырдап берейин. Эң сонун келиңиз. Жаш кезимде бир өзүңдү сүйгөм, Жаро Керим жалгыз сен деп жүргөм. Карап жүрөм өзүңдү, карагаттай көзүңдү, кантип тыям эми өзүмдү, кантип тыям эми өзүмдү. Мен өмүрдө далай жолуң ыйладым, далай жолу өзүмдү өзүм кыйнадым. Башка болсо сүйгөнүң кыйнабачы билебин, азап чегип абдан жүдөдүм, азап чегип абдан жүдөдүм. Өмүр бою мен артыңдан ээрчитип,
жүрөгүңө жипсиз байлап койгону. Sen болдуң го ынагым, бир өзүңө ынадың. Алыстаба сенден сурарым, алыстаба сенден сурарым, ey алыстаба сенден сурарым. Барекелде, сонун чыгарма болду. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайлы. Эми эл назары программабыздын соңку мүнөттөрүндө жалпы кыргыз элине, өзүңүздөрдүн күйөрмандарга, угармандарга жакшы бир тилектерди айтып өтсөңүздөр болот. Анткени эл бар, биз барбыз дегендей, ушул элдин сыны менен, ошол менен катар эле элдин кайра каалоо тилеги менен дем күч алып, ошолордун бир жакшы сөз артында сеңирип, кадимкидей эргүү алып, жаңырылар менен иштеп, жаңы жаратмандыкты жаратып келесиздер. Анткени сиздердин чыгармачылык жол тандагандай өзү түйшүктүү, эмгектүү, убакытты талап кылган, аны менен катар ушул элдин кызматына аркалоого милдеттендирилген чоң бир өнөр. Анан ушул өнөрдү аркалап жүргөндөн кийин жалпы өнөр баккан элибизге бир жакшы тилек айтып өтүңүз. Жаштын тилегин берет дейт Таалайбек, баштаңыз. Биринчиден бизди чакырып, ушул студияга конок кылып, эл менен байланыштырган сиздерге, сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми эл журтта эсенчилик болсун, аманчылык, тынччылык болсун, элде бар болсун, токчулук болсун дейли. Элде болсо, мына бизде болот дегендей. Жана айтып коет го бир аз тамашалуу сөз. Артист менен молдону эл багууга милдеттүү. Ошон үчүн элде болсун, анан той болсун, жакшылык болсун деп тилейт экенбиз. Ошондой кыргыз элиме ошо жакшы тынччылык, бакубатчылык жашоо, турмуш каалайм. Айтканыңыз келсин. Дүйнө тынч болсун деп айтат элем. Дүйнөнүн ичинде Кыргызстан тынч болсун. Кыргызстандын ичинде биздин кичинекей мамлекетибиз тынч болсун. Көкүрөк көөдөн тынч болсо, кыялдар жайында болсо, ошондо гана биздин ырларыбыз жүрөктөргө, кулактардан кирип жүрөктөргө жетет. Ошондуктан бизге эң биринчиси тынчтык керек. Ошол заманыбыз күндөн күнгө жакшы жагына өнүгүшүнө чын жүрөктөн тилектешмин. Элибизге жакшылык каалайм. Мына жадырап, Кудайым буйрса, аз күндөн кийин жаз келатат. Жаз деген кандай сонун, жаз деген жылуулукту, сулуулукту, ошондой эле бир башкача үмүт тартуулаган мезгил. Ошол жакшылык алып келген жаз баарыбызды кубанычка ороосун деп айтат элем. Таалайбек айткандай, нан болсо ырда болот дейт. Элибиздин курсагы ток болсун, үйүндө тынччылык болсун, укканы биздикиндей ырлар болсун деп айтат элем. Ушул жакшы саатты, ушул бактылуу саатты түзүп берген ошо Назар Ньюс телеканалынын жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Бизге мындай мүмкүнчүлүктөр канчалык көп болгон сайын бизге ошончолук жакшы. Анткени биз эл менен баарлашабыз, ичибиздеги айткыбыз келген сырларыбызды айтып алабыз дегендей. Ошол мен көрүп атам, ушуга чейинки эфирлерди да улукман азаматсың, бар бол. Көрөрмандар, күйөрмандар аябай көп болсун деп айтам эл назарын. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге дагы. Чыгармачылык ийгилик каалаймын. Сизге үй бүлөлүк бакыт, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Эмгекти сүйгөн инсансыз, мына ушул ак эмгегиңиздин акыбети кайтып баар таап, бактылуу, ийгиликтүү инсандардан болуңуз. Ал эми акыл ошот рызкы жугушат дейт. Сиздин акылыңыз, рызкыңыз Таалайбекке жуксун. Буюрса, чыгармачылыктын астанасын жаңыдан аттап жаткан экенсиз. Бийиктикти ушул улуу устатыңыздай улуу инсан болушуңузга биз да чын дилибизден тилектешпиз. Ар дайым биз маалыматтык колдоо жагынан колдоп турууга кызыктарбыз. Бул биздин милдетибиз деп дагы айтып өтөйүн. Ар дайым ийгиликтин, анан бийиктиктин, аманчылыктын, барчылыктын үстүндө жолдошуп жүрөлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, чуу көтөрбөй, туу көтөргөн, чыр чыгарбай, ыр чыгарган элибиз ар дайым аман болсун дейли. Ар дайым сиздер Назар Ньюс каналы аркылуу Эл назары программасынан мына ушундай чыгармачыл инсандардын жан дүйнөсү менен жакындашып, алардын чыгармачылык бейнеси менен таанышып турасыздар. Биз менен ар дайым бирге болуңуздар.